Эгерде сен чындап эле пайгамбар болсоң, Ноул айды экиге бөлүп берчи, деген бутпарастар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айды экиге бөлүү мужизасы. Пайгамбарыбыздын убагындагы бутпарастар пайгамбарыбызды шылдың кылып мазактагылары келчү. Күндөрдүн биринде жүрөктөрү карарып кеткен бутпарастар чогулуп пайгамбарыбызга келишип мындай дешти: Эгерде сен чындап эле пайгамбар болсоң, Ноул турган айды экиге бөлүп берчи, колуңдан эмне келет, дешип мазактап турушту. Акылга сыйгыз, ойго келгис нерсени жасоону талап кылышты. Кана эми жасабайсыңбы? Дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты: Эгерде мен силердин айтканыңарды жасасам, ыйман келтиресиңерби деп сурады. Ооба, ыйман келтиребиз. Кана эми мына айды көрдүңбү? Мына ушул айды экиге бөлчү, дешти. Кана эми жасабайсыңбы? Ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыздын жүрөгүнө Аллах Тааладан вахий келди. Ошол күнү 14-күн эле айдын мети толуп турган. Ошондо Аллах Тааланын буйругу менен толуп турган айды сөөмөйү менен кезеди да ылдый карай сызды. Сызылган кыймыл менен кошо жарака кетти. Жаракалар кеңейип, толуп турган ай экиге ажырай баштады. Мына көрдүңөрбү? Күбө болгула. Муну көргөн бутпарастар бир саама катып туруп калышты. Бирок ишенгилери келген жок. Бутпарастар муну өз көздөрү менен көрүшсө да, таптакыр ишенгилери келген жок. Бул бизди сыйкырлап койду. Бир эле биздин көзүбүзгө көрүнүп атат. Өзүнүн адамдарына башкаларда көрүшүппү, билип келгиле деп айтат. Жөнөтүлгөндөр айыл-айылдарга кирип барып сурай башташты. Алар кээ бир айылдарга кирип бара электе эле өздөрүн айтып чыгышты. Кайсыл жерге кирип барышпасын, айдын экиге бөлүнгөнүн көрүшкөнүн айтышты. Акырында бутпарастар өз көздөрүнө көрүнгөнү аз келгенсип, уккан кулактарына дагы ишенишпеди. Айды бөлсөң ыйман келтиребиз деген убадаларын унутуп, чанып кетип калышты. Каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз.